Саламатсыздарбы, математика сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 24-сентябрь күнгө бейшемби класс иши. Өтө турган темабыз мисал маселе иштөө. Сабактын максаты өтүлгөн темалар боюнча кайталоо максатында мисалдарды иштөө сабагы жөнүндө маалымат аласыңар. Өзеки эсептөөгө таза, сулуу жазууга көнүгөсүңөр, тактыкка, тазалыкка тарбияланасыңар. Китебиңердин 99-мисалын карайбыз. 5ти кошуунун жадыбалын байка. Доскада 5ти кошуунун жадыбалын көрүп атасыңар. Кайсы учурда сумма 10дон ашып кетти? Кошулуучулар 5тен чоң болгондо гана суммабыз 10дон ашты. Биринчи кошулуучулар 0дөн 9га чейинки бир орунду сандар. Дептериңерге 99 мисал деп, анын астына 5ти кошуунун жадыбалын ирети менен жазасыңар. Кийинки 100-чү мисал чернөөңөргө чыгарып, дептериңерге 3 катарга бөлүп, сулуу жазасыңар. Кийинки 101-чи мисал маселе 7 окуучу класста жыйнашты. 7 окуучу 3 полду, калгандары парталарды жуушту. Канча окуучу парталарды жууду? Ал үчүн кемик тамалы менен чыгарабыз. 7 окуучудан 3 окуучуну алсак, барабар 4. Жообу 4 окуучу парталарды жуушту. Кийинки мисал ушул эле маселени кошуу менен чыгарылгандай кылып өзгөртөбүз. Ал үчүн классты баардыгы канча окуучу жыйнашты? 3 окуучуга 4 окуучуну кошобуз. Барабар 7. Жообу 7 окуучу классты жыйнашты. Кийинки 103-чү мисал 1 дециметр 2 сантиметр болгон кесиндисиз. Ал канча сантиметр? 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 10го 2-ни кошсок 12. Жообу 12 сантиметр кесинди сыздык. Дептериңерге 103-чү мисал деп кесиндини сызып, анын астына жазып коесуңар. Кийинки үй иши 105-106 мисалдар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.